Assalamu алейкум достор, Atlet KG каналынын жалпы катталуучулары кыргыз спортундагы жаңылыктар менен тааныштырабыз. Видеону көргөн соң жакса сөзсүз лайк басып, алдына комментарий калтырып коюңуздар. Бүгүн 4 апрель күнү Кыргыздын ММА мушкерлеринин бири Уран Сатыбалдиев дүйнөдөгү эң белгилүү UFC уюму менен келишим түзгөнү маалым болду. 2 күндөн кийин ал Лас-Вегаста өтө турган UFC 105 мелдешинде словакиялык Мартин Будай аттуу оор салмактын мушкерине каршы октагонго чыгат. Өзүңүздөр билгендей, Уран ошол эле Американын LFA уюмунда орто оор салмактын чемпиону болчу. Биз ар башкабыз, бирок бизди бириктирип турган үй бүлөбүз. Үй бүлө бул жүрөктөрдү бириктирип турган эң ишенимдүү түйүн. О мобилдик операторунун үй бүлө премиум тарифи. Бул болгону 1990 сомго чексиз байланыш менен 3 сим карта, секундасына 500 мегабитке чейинки ылдамдыктагы үйдөгү интернет жана телевидение. Бүтүндө үй бүлөңүздүн мобилдик байланышы менен үйдөгү интернетти бир айда бир эле жолу төлөңүз. Үй бүлө ар дайым биринчи орунда. Ал уюмдан UFC-ге өткөндөр арбын эле. Мыктыбек Оролбай уулу да өз убагында LFA-дagi мыкты нокаутунан кийин UFC-ге барып, башка мушкерди алмаштырып чыгып, мүмкүнчүлүктү колдон чыгарган эмес эле. Урандагы Мыктыбекте эле өзүнүн салмагынан бир категория оор салмакка чыкканы турат. Бирок андан соң келишимге ылайык өз салмагында мушташары белгилүү болду. Алгач словакиялык мушкер нигериялык Кеннеди Нзечуку менен беттешүүсү керек эле. Бирок нигериялык мушкер жаракатына байланыштуу бул беттештен баш тартууга аргасыз болду. Демек кыргыз мушкерине жакшы мүмкүнчүлүк ачылды. Өзүн жакшы жагынан көрсөтүп, көрмандарга таанылууга убакыт жеткендей. Сатыбалдиев акыркы беттешин ушул жылдын март айынын башында Леон Суареш аттуу бразилиялык мушкерге каршы өткөрүп, орто оор салмактагы чемпиондук корун коргоп калган. Бирок ал беттеште биздин мушкер башында мыкты баштап, андан соң функционалдык жактан отуруп калганы анык эле көрүнгөн. Беттештен кийин Урандын машыктыруучусу Тынчтык Өмүрзаков Уран Америкага беттешке 2 күндө эле калганда келип, акклиматизациядан жетиштүү өтпөй калганын айткан эле. Чынында эле ошондой болсо экен дейбиз. Анткени башка уюмдарды билбейм. Бирок UFC-де функционалдык жактан даярдык сөзсүз түрдө керек. Атаандашы Мартин Будайдын профессионалдык рекорду 14 жеңиш жана 2 жеңилүүдөн турат. Ал UFC уюму менен 2022 жылы келишим түзүп, азыркыга чейин 6 беттеш өткөрүп, 5-өндө жеңишке жетип, 1-өндө гана Шамил Газиевке жеңилип калган. Уран үчүн оңой сыноо эмес, тажрыйбалуу мушкерге каршы өзүн көрсөтүшү керек. Белгилей кетсек, Уран Сатыбалдиев дагы Мыктыбек Оролбай уулунда эле Оштун Улуу Кыргыз клубунан чыккан мушкер. Спорт Акипресс сайтына машыктыруучусу Тынчтык Өмүрзаков маек берип маалыматтарды берди. Кечээ биздин менеджерлер аркылуу UFC-ден бизге оор салмакта жаракат алган мушкерди алмаштырып чыгуу сунушу келген. Мен алгач каршы болчумун, анткени оор салмак бул Урандын салмагы эмес. Анын үстүнө биз Дана Уайт өзү мыкты мушкерлерди тандай турган Contender Series турнирине катталып койгон элек. Уран башка салмакта чыгып, тобокелдикке барышын мен каалаган жок элем. Андан соң келишимдин шарттарын карап чыгып, менин шакиртим 93 кг салмакта чыгуусун сурандым. UFC ага макул болуп 5 беттешке келишим жөнөтүштү. Бирок эң алгачкысы сөзсүз түрдө оор салмакта өтүшү керек деген шарты бар. UFC уюму Уранды медициналык жана үй жагынан толугу менен камсыз кылат. Келечекте салмакташтоо жагынан да жардам беришет. Андан тышкары UFC-нин мушкерлерине спорттук экипировкаларды берген компания демөөрчүлүк да кылат. Азыркы беттешке Уран даяр. Жеңишке жетүү үчүн бардык аракетибизди жумшайбыз. Ал максатын дайым туура коет. Кыргыздын баатырларынын сапаты болгондуктан эч качан дуктан түшпөй, баштаган ишти аягына чыгара билет. Анын үстүнө азыр биз салмак куубайбыз. Уран 100 кг болгондуктан оор салмакка мындай эле чыга беребиз дейт Тынчтыкбек Өмүрзаков. Эмне демекчибиз? Уран Сатыбалдиевке келе жаткан беттешинде ийгилик гана каалайбыз. Мушкерибизди колдоп, комментарий пикирлерди жазып калтырыңыздар. Бул беттеште кимиси жеңишке жетет, ал тууралуу дагы ой калтыралы.